саламатсыздарбы? Бүгүн биз жаңы сабак өтөбүз. Дагы деле биз носки кылабыз. Болгон апапак носки, маргеланский шелк аралаштырабыз. Ак меринос жүн менен экөөнү бир кошуп, анан кандай коз, бекем, жука болсо дагы жылуу носки болот. Ошо кышкы өтүктүн ичине кийгенге ылайыктуу кылабыз. Адам мурун биз рабочий вариантта кара жүндөрдөн носки кылдык, чокойлорду кылдык, галошек кылдык, калыңыраак носкилерди кылдык. Эми болсо жука, бекем, бышык, коз, анан обычный жана итальянский өтүктөр, бекемдей өтүктөрдү аялдардыкы же эркектердики болсо да ушул өтүктөрдүн ичине кие тургандай ылайыктуу жука носки кылабыз. Жука болгону менен аябай бышык болот, аябай жылуу болот. Анда баштайлы. Эмнеден баштайбыз биз? Эң биринчи дагы да айтам мен, бул буттун эмесин лекалын алабыз. Бул өзүбүздүн бутубуз. Бул бияка кошкону жүн деген кирет да. Ошон үчүн биягына носки болгону менен мен 2 сантиметрден круговой кошуп койдум. Анан кийин муну кошкондон кийин моундай ламинат алдым. Мынакей жылтырап турган. Бул жанагы ламинат линолеум астына салган. Буну жылтыраган эле алып салып, анан кийин моундай лекал кылдым. Бул лекал 3D болот, моундай болот. Биягына өйдө жагына эметип, биягы согунчугу, пяточкасы. Анан могу болсо бумажный скотч. Бумажный скотч. Беркинде скотч болбойт. Сууга тийгенден кийин берки скотчтор жулуп кетет. Бул мына канча носки кылып атам, ошондойдон турат. Түшүнүктүү, анан моундай каталочкалар керек. Жыгачтан анткени носкинин ичине киргизебиз, согунчуктурун эметебиз, мына согунчугуну салып, могу жагына, бул жагында эметебиз. Бул жанагы каталкалар, линейка. Линейка менен узундугун мына мен сиздерге чегейин. Узундугу мына 20 сантиметр. Кааласаңыздар 30 сантиметр кылсаңыздар болот, гольфа сыяктуу. Кааласаңыздар кыска кылсаңыздар болот, ботасын ичине кийгенге. Так, марля алабыз, таманына марля кошобуз. И моундай маргеланский шелктордун баарын мен кезип дайындап койдум. Булар шелк, натуральный маргеланский шелк. Ушуларды эметип, анан бирке вискоза кошом. Моундай жүндөр бар. Бул меринос, мен 50 граммдан бөлүп койдум. Бирок 50 грамм көп болуп болуш керек. Тараза, самын, кайчы, мынакей кайчы керек, жаныңыздарда калып туруңуздар. Линейканы алып коюн, анан моундай сеточка. Мынакей. Бул жанагы эшикке илген, чымындан, чиркейден илген ушундай сеточкалар. Эми баштайлы. Мен болсо мынакей жүндү алам. 50 граммды оң бутунан баштайбыз. Кудай буйруса ушул оңунан, оң носкиден баштайбыз. Жука. Бул жүндү мен болсо кардачостон өткөрүп алгам. Так, таманынан баштайбыз, анткени астына марля салабыз да. Жука кылабыз. Көрдүңүздөрбү эчкелер? Андан жука. Мынтип жукартып. Ак жүндү мен меринос жүндү тыткычтан, кардачостон өткөрүп, 3 рет өткөрдүм. Жанагы кирлерин кетирип, кыктарын кетирип, чөптөрүн кетирип, жуугандан кийин эметтем, 2 рет жуудум, мустак сууга жуудум. Анан кийин мустак суудан чыгарып кургатып, кайра казанга кайнаттым. Казанга бир сыра айна кошуп туруп, кайнатып, анан кургатып алдым. Бул себеби эмеде, меринос жакшы бышык да болот. Кийгенде иштегенге да ылайыктуу болот да, абдан жакшы. Казанга салып эле, кайнак сууга аралаштырбай эле салып коем, баз эле. Анын суусу аябай шакылдап чыккандан кийин айрым менен сайып чыгарып, анан мустагандан кийин мустак сууга чайкап илком кургап калат. Мунун баары деген август айында, жаз мезгилинде жасап же эрте көздө жасап койсо болот. Мен өзүм негизи жүндү көбүрөөк кылып заготовка кылып
мериносто. Эми ошонун баарын колдонуп атам. Будан тышкары дагы эме чарба жүндөн дагы биз носки жасадык. Галошектерди, носкилерди жасадык. Эми болсо мына ошо ак жүндөн дагы ким базардан барып ак жүн болбосо мериностун жүндүн боелгону болсо деле болот. Бирок мен боек жана синтетика боектон өзүм мындай качып турам да. Бутка, денеге анысы деле уже чарчадык да синтетикадан баарынан. Анан ошо химикаттардан да качып, анан азырынча ошо жүндөрдү мен жаңгактын кабыгынан, анардын кабыгына, анан пияздын кабыгына эме боеп, ар кайсы гүлдөрдүн, чөптөрдүн эмелерине боесо болот. Ошентип мен азыр жүндү жөн эле апапак жүн менен эле колдонуп атам, боегон жокмун. Бирок маргеланский шелкти боегондо ошондо дагы ошо меринос жүндөрдү боеп алайын деп атам. Боегондо бир килодан боеп койсом мага көпкө жетет. Черемелер, анан кийин ар кайсы шарфтарга ошо ар кандай өң кылыш үчүн мен ошо эме кыламын, боеймун. Синтетикадан ойлоп атам, синтетиканы колдоном, бирок мындай көп колдонбогонго аракет кылайын деп атам да. Анан сиздерге да ушуну айтып эметип атам. Химия краскаларды алып койгом бар, менде андай краскалар болгону мен өзүм каалабай жатырмын. Аны баягы үйдө турсун деп Бишкекке барганда алып келдим да. Кээде болот жанагы көк өң, кызыл өң боеш керек. Анан ошондо бирке жана панолорго сүрөт тартканда ошондо мен колдонсом, ошо очень редко паного эмелерге колдонуп анан баягы ошончолук аракет кылам да химический боекту колдонбогонго. Анан натуральный өзүнүн нукра табигый өңүнө ылайыктуу жашнакай жүндөрдүн баарын өң кылып бөлүп жууп, күрөң эме койдун жүндөрүн боз өңдөр болот, кара өңдөр болот, күрөң өңдөрдүн ар кандай түрлөрү болот. Кара деп койду айткандын менен кээде бир башкача оттеноктор да болот. Анан ошон үчүн мен ошолорду эметем да, баягы жууп, тазалап, панолорго керек болот деп коюп коемун. Анан мындай азыр носкиге болсо ушул ак меринос деле көргөзөйүн деп атам. Өзүңүздөр деле жашнакай кылып, апапак кылып кийип алсаңыздар, конокко барганда сумочкаңыздарга салып алып, анан бирөөнүн үйүнө барганда кийип алсаңыздар, бутуңуздар жылуу, жеңил, бутта сезилбейт. Баягы капрон колготканын үстүнөн деле кийип алсаңыздар, баягы эметет да, өзүнчө жашнакай болуп. Анан өтүктүн ичинен дагы кийип жүрсө болот. Мен өзүм негизи жолдошума ак узун кылып туруп эме жасадым, носки жасадым, калың эле кылып таман. Ошондо ботинкасы бар, жумушка кийген. Ошонун ичинен жашнакай кенен батты, эчтеме кылган жокмун. Жашнакай жүрдүм, бутум өйкөгөн жок, жыргадым бүгүн деп ушинтип айтты да. Анан ошол практика аркылуу көрдүк. Будан калыңраак мен ойлоп атам, муну мен жукарак кылам деп. Азыр аракет кылам, жука кылып туруп, жеңил кылып. Жүндөрдү болсо мен 50 граммдан бөлүп алдым, бирок эме кыламын, 50 граммдан азыраак колдонгонго аракет кыламын. Анткени мен маргеланский шелкти аралаштырам, шелк өзү жука болгону менен аябай бышык да, бекем да болот, денеге да жагымдуу болот. Өзүнүн дагы мындай эмесин, жылуулугун дагы ошо жүнөккө бириккенде бир башкача жылуулугу дагы, бутка сезилген эмелери дагы бир башкача болот. Булардын резинкасы болбогондон кийин биздин буттагы кан тамырларга абдан пайдасы көп тиет да. Андан кийин мен ойлойм, ошо бүт өзүңүздөр үчүн бир жылда бир жолу ушундай жашнакай бир жукараак носки кылып алып, кышкыга дайындап койсоңуздар болот. Үй бүлөнүн канча үйдө бала адам саны болсо ошонун 2 пардан, 3 пардан жасап койсо болот.
убакыт алып өзүнчө бир рахат аласың да ошо жүн менен иштегенде. Кийгенден кийин мындайды чечкиң да келбейт, өзү дагы кооз да болот, денеге жагымдуу болот. Ошон үчүн биз бүгүн ошо ак носкини жасаганды көргөзөм. Ушунун эле детский пинеточкасын жасадык. Ошо детский пинеточканы дагы көрдүм. Согунчогу пяточкасы аябай удобный. Ушу 3D шаблон аябай удобный болот. Бул таманын кыркып алгандан кийин жанагы ламинаттан 3кө бөлөсүздөр, анан 2-3 бөлүктүн экөөнү кийбейсиздер, анан бир бөлүгүнө жана мына эмесин айттым го мен 20 сантиметр бул жака көтөрдүк го, ошону клейлейсиздер. Ошондо буну 3кө бөлөсүздөр, анан үчүнчү эме бөлүгүнө бөлүп саласыздар. 2 бөлүк өзүнчө, 1 бөлүк өзүнчө кетип, анан жана пяточкасы ошентип бөлүнүп калат. Анан ушинтип эле жаза бересиздер. Эмени жүндү салып, тегиз салгыла, чукараак мындай болуп, мындай жүн аябай көтөрүлгөнү менен бул анан кийин суулагандан кийин аябай эле баягы 1 миллиметр, 1,5 миллиметр калыңдыгы болуп калышы мүмкүн да. Ошон үчүн мына карап, ченеп, колуңуздар менен көрүп, кандай болот, эмнеси сиздерге жакпаса шыр эле ушул убакытта эле оңдоп эметиңиздер. Мен марляны мына жүндү салып атам, анан жүндүн ортосуна марля салып атам. Бул бекем болот, жылуу болот, анан бир аз калыңдыкты да берет, анткени таманына нагрузка, күч көбүрөөк келет да, дененин бүт салмагын ушу таман көтөрөт. Анан баягы басканда полго сүрүлүп, бат эле жыртылып калышы мүмкүн да. Мен мунун мага көп суроо беришет, канча кийесиң ушуну, бат эле жыртылат да, бул жүн да деп. Мен айтам, сиздер берки носкини канча кийсеңиздер, бул носкини деле ушунча кийесиздер. Эч ким жок 5 жыл кийген носкини. Баары деле бир жыл кийип, бат эле жыртылып, носки деген эме жерге сүрүлүп эметет. Неме ушундай носкиден сиздер бир 2 пара жасап алсаңыздар, өтүктүн ичинен гана кие турганынан жумуштан келгенден кийин чечип коюңуздар. Кайра жумушка баратканда кийип алыңыздар. 2-3 пара кылсаңыздар, бир сезонго кенен жетет, анда деле жыртылбайт. Абдан жакшы жуулат. Мунун баардыгы сонун жуулат. Жана жылымык сууга чылап коюп туруп эле коюп койсо, эме орустар айтат, шерсть она сама очищается деп. Сууга чылап эле, шампуньга чылап койсо эле өзүнүн эмесин эметет да. Анан мен мисалы ушундай носкини былтыр жасагам, ашып кетсе бир 2 жолу эле жуудум окшойт. Мындай бир эле кир болуп, анан бир жыт берип, андай болгон жок да. Өзүм эле баягы койчу ушуну жууп коеюнчу деп эле шампуньга чылап жууп, анан сыгып, илип койсоңуздар жашынакай гана, жана суу кезинде оңдоо формасын келиштирип илип койсоңуздар, жашынакай мойдон ошондойдон калат. Жана жүндөн жасаган кийимдер негизи паровой үтүк менен үтүктөсө болот. Үтүктү аябай кабыл алат да, жактырат ошо үтүктүн эмесин, ызыгын. Жашынакай болуп, тегизделип эметип калат. Баягы жүндөн жасалган кийимдер бырышат. Чынын айткандачы, мындай туура эмес коюп койсоңуздар. Бирок мен үтүктөп жашынакай болуп, марля да койбоймун. Жана паровой үтүк менен эле басып эле пар менен үтүктөп жашынакай болуп эметип коем. Эми муну биз азыр суулайбыз, самындап. Суу дайындап койгом. Колго жагымдуу, жылуу, муздак болбойт. Мынакей мен так мынтип туруп жабабыз, тегиз жашынакай туруп ушинтип жабып туруп, анан кийин электебиз. Мен өзүм могу мочалканы колдоном, сууду соруп алат, анан кийин жакшы самынданат. Эң негизи бул жүнгө жабыш үчүн, кылдары жүндүн бизге самын керек. Самын жашынакай болуп туруп, бири-бирине клейлеп коет да, ошо чачылбайт. Негизи носкилерди, домашний тапочкаларды жасаганда
самын колдонбойт. Ой, эме клей колдонбойт, самын колдонот. Клейлебейбиз мунун баарын, жүн өзү бири-бирине кирип, жакшынакы болуп кирип калат. Өзү жүндүн сапаты ошондой. Самында эле суулап, мынакей жуп-жука бат сууланды. Көрдүңүздөрбү, менин столум эмеге ылайыктуу, ушундай жумушка ылайыктуу. Астында тазик бар, емкость. Ошонун ичине лишний суулар бар, ошол жерге кирип кетет. Мынакей азыр биз аматта астына, биз азыр ашык суу астына кетип мен жүдүбөйм. Сиздер болсо, үйдөн болсо мындай пленка салып турган полотенчиктерди салып салыңыздар. Улам ашып кеткен сууну бутуңуздарга төкпөй, жакшынакай кылып эметиңиздер. Так, эми болсо моундай клееночкалар жасап койгом мен. Эми ошо клееночкаларды мынтип жабабыз. Жүндү самындап койдук. Эми клееночкаларды жабабыз. Бул клейленип калат мынтип. Мынтип кезип баарын дайындап койгом. Эметипчи обычный эле магазинде пакетиктер. Аста такай эле магазинге барсаң эле толуп калат. Ошон үчүн мынтип оодарабыз азыр. Мынтип оодарабыз. Анан мен ошол пакетиктерди колдонуумун ыргытпай. Азыр бул бизге кереги жок, мындай алып коебуз. Бул да кереги жок, мындай алып коебуз. Эми мынакей, урматтуу айымдар, могу ашып калган, ашып кеткен мынтип, ашып кеткен жүндөрдү бияка кайрыйбыз. Мындай кылып кайрыйбыз. Мынакей оңдоп, мындай бөлтөк-сөлтөк болбосун. Жакшынакай кылып туруп, мынтип биягында, мына пяточкасында мынтип кайрып коебуз. Бул 3D шаблон, марлясы бияка чыгып кетсе эчтеке болбойт. Кайра бекем болот. Мынакей бул 3D шаблон. Эме мынтип носкиси өйдө жака, бут жагы чыгат. Мынакей мен муну бияка кайрып койдум. Буну да мынтип кайрып коем. Мынакей. Эч нерседен коркпоңуздар. Жакшынакай кылып ушинтип бияка кайрып салабыз ашыкпаш жүндөрдү. Так, буну мындайынан көтөрөбүз. Бул жака кайрып коебуз. Тип кайрып коебуз. Эми дагы бир нерсени сиздерге айтып кетейин. Мындай могу жери кошулган, могу жери кошулган жерин көрүп атасыздарбы? Ушул жерди өзгөчө жакшынакай кылып көңүл буруп коюңуздар. Анткени ушул жер жыртылып калышы мүмкүн. Берге аябай чоң нагрузка берилет. Ошон үчүн мен өзүнчө дагы бир сыра ушул жерден текшерип жүндөрдү калыңдап салып коем. Биз жанагы носкини өйдө жагына мынтип кийип, анан кийин өйдө жака көтөргөндө дал ушул жери жука болуп калса, көрүнүп калат да, жыртык болуп. Мен ушинтип мынтип туруп слайд этип, бир сыра текшерип, бекемдеп коемун. Берге өтө калың кылбайбыз, өтө жука кылбайбыз. Көңүл буруп ушул жерди, ошо жана биринчи кайрыганда жүндү таманынан бияка мен көңүл буруп ушул жерге такай ушундай жүндөн салып коемун. Салбасаңыздар болбойт. Жыртылып, жыртыгы көрүнүп, ушул жерге чоң нагрузка келет. Ошон үчүн мындай кылып туруп өзүнчө дагы бир сыра салып коемун. Бул жагына да ушундай кылыш керек. Бир келе жүндү чымчып эле анан мындайынан салып койсоңуздар, азыр ушул убакытта көңүл буруп коюш керек. Анткени анан кийин баягы унутулуп калат. Улам жүндүн үстүнө салып берет, а бир жука болуп калат. Ошон үчүн мындайынан буну ушундайынан салабыз, салып коюп коебуз. Так, бекемдедик. Эми болсо эмне кылабыз? Эми бул жагына жүндү салабыз. Так, мына байкадыңыздарбы, бирде мына агарып туруу жүн жетпей калган жери, ушул жерден баштап толуктайбыз. Жүндөрдү ушул жерден толуктап, жакшынакай кылып туруп, баягы бул носкинин баш жагы да, баягы биздин бармактарыбыз ушул жерде болот. Ошон үчүн ушул жерге дагы көңүл буруңуздар. Бирге да нагрузка көбүрөөк келет. Жүндү ушул жерден тегиз салып, жыртыктар болбосун,
жука жука бирок тегиз жүндөр салыныш керек. Мынакей бул мериноз жакшы тыткан. Мен муну 3 жолу тыткычтан өткөргөндөн кийин үлпүрдөп жакшынакай болуп эметип калат. Анан эме 2 жолу жууган менен бул жүн баары бир таза жуулган жок, майланышып меланини бар да. Биздин максатыбыз ошо меланинди сактап калыш керек. Меланин деген бул койдун жүнүнүн майы. Ошол койдун жүнүнүн майын биз деген денебизге жагымдуу, денеге, суставтарга бул дари сыяктуу кетет. Ошон үчүн бул баягы носкини кийгенде дагы ушу койдун жүнүндөгү меланин буттарыбызга баягы дари сыяктуу болуп, суставтарыбызга жакшы эме берет да, дарылык касиети да бар. Ошон үчүн бул эме мериноз жүндөн кийиш керек. Жүндөн дагы негизи кара жүндө эле пайдасы көп аябай, бирок эмеси ак жүндө меланин көп. Колуңуз майланып калат. Ошо колдорго дагы абдан жакшы, колдун суставына да жакшы пайдасы бар да. Монтип сүрүлсеңиздер, майы кантиресе май сезилет. Кимдин суставтары ооруса, ошондой колгап, ушундай носкилерди, чермилерди кийиңиздер. Буну болсо андан кийин кийгенден кийин сиздер баягы жыртылып калса дагы жерге көмүп койсоңуздар, биздин өзүбүздүн экологиябызга аябай жакшы пайдасы бар. Бул мындай жүндөрдүн ыргытпай, өртөбөй, жакшынакай кылып туруп ушунун баарын колдонуп, үй бүлөгө жакшынакай пайдасы тие тургандай кылыш керек. Бизде кыргыздарда жүндү азыр баркы кетип, өтө жаман оорулар да көбөйүп кетти. Өпкө оору, боор оору, жүрөк оору, бут оору, муун оору, ушундай жаман оорулардын баары көп пайда болду да. Биз деген көңүл буруп, анан ошо төрөлгөн баланы ушундай жүндөн жасап, одеялка жасап, жанагы колясканын ичинде жатса дагы, бешиктин ичинде жатса дагы ушундай одеялкалар жасап, балага жакшынакай кийимдерди жасап, ошо төрөлгөндөн баштап баланын денесин аябай жакшы, ушу таза, табигый таза кийимдерди кийгизгенде биз өзүбүз дагы аябай көңүл буруп ушунун баарын жасаш керек. Мен кичине детский люлькаларга чейин жасаймын. Лекалдарым да бар, колясканын ичине жасаган эмелерим да бар. Сонун корзиначкалар бар. Кааласаңыздар, мен дагы эме съемка кылып ошону да көргөзөм. Чоңу да бар, чоң кылып, анын ичине кичинекей бала оонап, жакшынакай болуп неметип берет. Мына жүнгө марля кошсоңуздар деле пайдасы бар. Мейли мен тиги шелк таба албайм, мен андайга жете албайм, каерден табам деген айымдарга мен айтат элем, ошол марлядан деле көп жакшы нерселерди жасаса болот. Марляны аралаштырып элечи. Биз эмне үчүн ошо кездемелерди аралаштырабыз? Өзү жүн, негизи жүндү өзүн менен өзүнчө эле ыйлеп койсо, ал жана калдайып, ала кестердин катуудай болуп калат да. Биз болсо же марля, же болсо многу баягы маргеланский шелк, вискоза, ар кандай пряжаларды кошсок, бул эмелер эластичность болуп калат. Мындай эметкенде мындай жумшак болот да. Анан кийин денеге жагымдуу болуп, баягы мындай катуусу азыраак болуп, бекемдиги дагы баягы көбөйөт да, көбүрөөк кошулат, бекем болот. Аябай кездемедей болуп, жүндөй болуп, жана кийиздей болуп калдайбайт, жакшынакай болуп, денеге жагымдуу болот. Ошон үчүн баягы эмени шелкту кошкондо нуна войлок деп коет уже. Ошондо бул баягы нуна войлок дегени, нуна деген ошо япон тилинде мата деген экен да, кездеме дегени. Кездеме менен жүн, нуна войлок. Бул кездеме менен материал менен сиздер жүндү кошкондо ошо нуна войлок дейт. Биз бүгүн ошо нуна войлоктун эмесинде эме кылабыз, носкини жасайбыз. Бүгүн носки жасап, ыйлеп, ошонун баарын жакшынакай кылып көргөзүп, аягында бул дагы бат кургайт, анткени жука болот, бекем да болот, кооз да болот аябай. Носкилерди ушинтип жасаса болот. Өзүбүз эле носкилерди жасап, ушинтип баягы илгери биздин апаларыбыз ушундай чокойлор жасап
анан кийин тоонун арасында кийген экен да, анда бизде носки жок, эме өтүктүн ичине эмне кийди эле, ошентип эле жүндөн жасашчу экен. Азыр бизде баягы бүт унутулган нерсе да, бүт биз кыргыздар унутуп өзүбүздүн эмебизди, анан кийин жанагы синтетикага көнүп ошол оңой көрүп атабыз. Синтетика негизи ичинде эмеси составында бир да натуральный продукт немеси материалы жок да. Анан ошон үчүн кийгенден кийин буттардын баары ызып, тердеп, ичинен түтүп, анан жаман оорулар пайда болушу мүмкүн. Ушул нерседен кутулуш үчүн эмес керек, баягы мен деген культурный өтүк кийем, беркимде өтүк кийбейм, мага ал өтүктүн ичине мен кантип жанагындай калың кылып кием дегендерге мына ушинтип жука, ушул жука материал кылып, жука носкилерди жасап, анан кийгенде көргөзүп, сиздерге кантип жасаса болот, ошонун баарын көргөзөлү деп биз ушу мастер-класстарды эметип атабыз. Бул носкилерди кийесиздер, бул жука, жеңил, аябай денеге пайдалуу. Мен ошо 50 граммдан ченеп койдум, баягы артып калгандан мен сиздерге дагы көргөзөм, баягы эмесин, весин айтам, салмагым канча болду. Мен азыр ойлоп атам, ошо бир 30 грамм кетеби же 35 грамм кетеби ар бирөөнө. Дагы мен ошо мындай калыңыраак кылып атам да, негизи мындан да жука кылса болот. Эми мына кийжикелер, биз мындайынан алабыз, маргеланский шелкту минтип туруп анан минтип жаап коебуз. Бул маргеланский шелк. Минтип жаап, бияка жеткирип жаап коебуз. Мынакей маргеланский шелк. Кооз да болот, жакшы да болот, ушул жагымдуу, денеге жагымдуу болот. Мынакей мен маргеланский шелк жаап атам. Биягына да жаап, ушинтип кесип койгом. Азыр мен ойлоп атам, биягына дагы баягы кошуп коеюн деп. Мынакей. Мынтип ашык болсо арт жака кайрып коебуз. Эч эмеси жок. Кооз да болот, чычнакалып. Эми бул аябай жука болгондон кийин жүн бир жака тебет, тийип чычнакалып эметет да, абдан кооз көргөзөт. Эми мындай кылабыз биз, бул маргеланский шелкту бияка жылтырып, андан кийин могу жерине биягына да кошуп коебуз, кененирээк болсун. Мынакей. Эми биз суулайбыз. Самындап, суулап, эми ушул жерде абайлаңыздар, маргеланский шелк негизи жабышып кетсе, сүрөтү бузулуп калат. Так, сетканы салдык. Дагы деле ушундайынан биз мындайынан алабыз. Минтип суулайбыз. Бул өзү жүн жука болгондон кийин бул көрүп атасыздар, бат эле сууну сиңдирип жашынакай болуп атат. Мен өзүм 37-38 размер носки кылайын деп лекалым чоңураак алдым. 41 буттун размерин, 40 буттун размерин алып атам. Бул жука болгондон кийин бетке жакшыраак киргизейин, кичирейтейин деп жүнүн жукараак салып эметип атам. Азыр көрөбүз. Буну жасагандан кийин кандай болот, бүт ошону көрөбүз. Дагы мынакей, бул өзү аябай жагымдуу сонун материал. Өзү шелк, маргеланский шелк, кооз да болот. Носкиге мен жүнгө жабышкандан кийин өзүнчө фактурасы жакшынакай болот. Сүрөтү да кооз түшөт. Баары бир бул эми натуральный шелктар. Жана жылтыраганы дагы, баягы колго кырмаганда кол менен аябай сезесиң да, ушунчалык жагымдуу. Кийиз менен кошкондон кийин кийгиң эле келе берет.
эми ошо бул жанагы сыйга кийген, конокко кийген носки кылып кийсе болот. Күнүгө эме үйдө жүргөндө баягы калыңыраак кылып марляды эле аралаштырып койсо болот. Мындай носкилерди өтүктүн ичинен жакшынакай кылып туруп бир эме сыртта жүргөндө эми да үйгө келгенден кийин чечип койсо болот. Аны ким кааласа такай кийсе деле болот да. Мен эме укканмын бирөөдөн мындайды мен вообще чечпейм депчи. Жыртылбайт деле, эми жыртылса дагы деле ошондой бир жасап алабыз депчи. Жанагы Россиядагы орус айымдар алар айтышат, абдан сонун нерсе жасаңыздар деп көп ошону пропаганда кылат да. Алардын бизге караганда жүндөрү да кымбат, эмеси табышы да кыйын. Бизде болсо мунун баардыгы колубуздун алдында эле. Бизге Өзбекстан деле жакын, маргеланский шелк тапса болот да. Мынакей биз кармап туруп аударабыз, эми аударабыз. Эч коркпой эле аудара бериңиздер. Эми биз жанагы мына бул таманы көрдүңүздөрбү? Таманын мындайынан кайрыйбыз. Эми болсо бул жанагы согунчуктун арт жагы да. Эми бунун так эмесин кайрыйбыз. Кечирип коюңуздар. Бул жанагы жүнүн бияка кайрыйбыз. Маргеланский шелкту болсо мындайынан коюп турабыз. Азырынча буну кайрыбайбыз. Баягы ашып кеткен маргеланский шелк бирде мындайынан туруп турсун. Биякта деле ошондой. Берде көрүңүздөрбү? Маргеланский шелк ашып кетти. Анткени биз бияка мындайынан бөлүп коебуз. Жүндөн бөлүп эле мындайынан эметебиз. Азыр бияка жүн салгандан кийин маргеланский шелкту биз кайра мындай бияка кайрып коебуз. Азырынча мындайынан кое турайлы. Мынакей кечикелер, урматтуу айымдар, биз кайрыдык жүндү. Эми болсо так бул жүндөрдү бияка салабыз. Мындай кылып салабыз. Астында таманына марля салдык, бул жактарына эми маргеланский шелк. Мынакей шелктун бул маргеланский шелк жукасын, разреженный шелк деп коет, ошонусун алгам. Илеге эме жүнгө аябай жакшы кирет. Мен өзүм да ошону жакшы көрөм, көп колдономун. Кийим жасаганда дагы, көйнөктөр жасаганда да ички жагына, көйнөктүн жана ич жагына да ушундан кошомун. Белдемчилерди кылсам дагы ошо эметем. Край эле эчтемке эме шелк жок таппай калсаңыздар, марля колдонсо болот. Дагы да айтып кетейин сиздерге. Эч бир коркпоңуздар, эжекелер, менде марля жок, шелк жок, менде ак жүн жок деп эч бир коркпоңуздар. Марляны алыңыздар, кара жүндөн деле носки жасаса болот. Ошонун баардыгын коркпой эле жаза бериңиздер. Баягы үй бүлөнүн ден соолугу үчүн мунун баарын жасаса, сонун нерселердин баары болот. Жасаңыздар. Мен дагы да айтып кетейин сиздерге, эжекелер, үй бүлөгө ушундай носкилерди, ушундай тапчкаларды, домашний тапчкаларды бүт жасап балдарга кийгизип, ошонун баардыгын балдардын ден соолугун сактап, радиациядан дагы ошо эмелерден бул өзү негизи сустактарга да жакшы. Өзүнүн меланини бар. Меланин деген бул жана койдун жүнүндөгү май. Ушул аябай пайдалуу. Мен ушу жүндү көп кармайм. Анан ошо баягы сууда колум кечки сууда болгондо дагы
баягы бул май сактайт да, суудан да сактайт. Баягы жүндү кармап атканда майы колго сезилет. Ошон үчүн баягы эмени, терини, адамдын терисин, кулундагы терисин ушу суунун эмесинен сактайт да. Эми баягы сууга көп колунду салган менен ошол майланып, кургатпай, жашнакал эмеп турат. Эми сиздерге мынакей жасадым, салдым. Биягында жасадым. Кудай буйруса, бул жашнакай болуп келатат. Ошо артып калат дегендей, мен жукка носки өтүктүн ичинен кие турган маргеланский шелк менен бүт иштетебиз, кошобуз, кошо иленет, жашнакай болуп кирет, жүн менен кошо сүрөтүндө жашнакай болот. Асты жагын бир аз коздоп коебуз. Мен бирки вискоза аралаштырам, жашнакай болуп туруп анан бул женский носки кылайын деп атам да. Негизи эркектерге деле ушундай жасасаңыздар болот. Пряжа аралаштырып коюңуздар, бир аз калыңыраак кылып. Эми баары бир биз тең эле 37 размер кийген менен бир аз чоңураак, жарым размер чоңураак неме өтүк кийебиз. Таза болбосо 37 размер алсаң деле кийгенден кийин өтүктөрдүн баары эле бир мындай таштайт өзүн. Размеринин ичинде бутуң ойноп калгандай болот. Вот ошондой өтүктөрдүн ичинен муну кийсе жашнакай жылуу да жүрөт. Жылуулугу да ичинде баягы аябай суунун сапаты да жакшы болот. Бутка да жагымдуу. Баягы суставыңды носкилер, берки носкилер баягы резинкасы өйкөп, кечке бутта жүргөндө билинбей туруп кан тамырларга аябай зыян келтирет. Ал бул болсо эмеси баягы суставтарга, кан тамырларга пайдалуу, өзүнүн ушундай касиети бар жүндүн. Мынакей биз уже салып койдук. Мунун баарын азыр жашнакай болуп туруп эметебиз. Эң кыйын эле бул жанагы жүнүн салуу гана. Тегиз кылып салып, байкап, кайсы жери жыртык, кайсы жери жукараак болду деп ошонун баарын байкап, анан кийин эметебиз, баягы жүндү киргизебиз. Жүн кирет, жашнакай болуп салынды. Бул жука болгондон кийин бат эле кирип кетет. Анан дагы көрөбүз азыр. Мынакей мен муну бүт эметтим. Азыр бир сыра самындап алалы. Анткени бул жагында жибекти жашнакай болуп туруп бекемдеп, ашыгын бияка кайрып, анан дагы жаңысын бияка салайлы. Бул арт жагы, носкинин арт жагы. Бисмилла. Носкинин арт жагы. Самын менен эметебиз. Бул мен негизи гир самыны менен колдоном. Бул деле гир самын, иранский. Бир-эки жолу колдонсом жашнакай эле эметет экен. Жүн жакшы киргенден кийин ушундайдан бир пачка алып колдонуп жүрөмүн. Беркиндей жыттуу самындар болбойт. Жана глицерини бар, майы бар, ар кайсы ароматизаторлор бар болбойт да. Кара, капкара биздин эле жанагы кир самындар ошол. Анан ошол мына иранский болуш керек. Ушуну эки өңү бар экен. Бир-эки жолу колдонгондон кийин карасам эмеси жакшы эле экен. Жүнгө эмеси жок да, зыяны жок. Анан кийин колдонуп баштадым. Кара жүн кара самынды да, гир самынды да колдоном. Так, эми мынакей эжекелер, бул жакта ашып калган эмени маргеланский шелкту бияка кайрып, мындайынан кайрып, жашнакай кайрып коебуз. Байкадыңыздарбы? Мынакей бул жүндү жашнакай кылып маргеланский шелкко ородук. Астындагы, артындагы бир гана пяточкасын эметкен жокпуз, орогон жокпуз. Эми эжекелер, бул арт жагындагы жашнакай кылып мынтип ороп, маргеланский шелкко мынтип ороп коебуз. Мындайынан кылайлы.
кайсы жа чоңураак болсо бул үстү жагына кое берели. Мынакей арткысы нар жагына кайрып коебуз. Так, бул жагын дагы ушинтип эметебиз. Полный ороп так, керет эле чоки биягы жетет окшойт. Мынакей биягынан кезилет да баары бир эме ашырбай эле коелу. Мына кенен жетти. Так, бул жеринде кирди алабыз. Анткени жүндүн ичинде мына чөп чарларды алып салыш керек. Эме маргеланский шелкту жапкандан кийин байкадым, ичинде чөбү бар экен. Чөп болсо алып коюш керек. Маргеланский шелктун ичинде чөп жүрө берет, чыргап бир жака чыкпай. Так, мынакей бул жака мындайынан кайрып коебуз, таман жагынан мынтип кайрып коебуз. Биякта таманынан билинбейт деле. Так, мындайынан кайрып койдук. Биягынан да кайрып койдук. Бул жагын да кайрыдык. Биягын да кайрып жука жашынакай алып ушундай менен маргеланский шелк менен мынтип ороп коебуз. Ороп мынакей билинбей калды. Бул жагын дагы оройбуз. Мынакей маргеланский шелк болобу, марля болобу, четинде катуу мындай эмеси бар го, кромка деп коет. Мен аны алып саламын. Анткени ал иленбей, жүнгө кирбей да коет да, эмнегедир ал катуу болот. Ошон үчүн аны алып салышат кесип. Мен да ошо алып саламын. Билинип калат, эме кадырсе калың болуп. Булар эме бул жак чука болуп тургандан кийин тиги жагы бөлүнүп, катуу болуп көрүнүп калат. Мына кийин бүт жактарын жаап атам. Бүт ороп, жакшынакай шашпай. Бизге ушул эмеси маргеланский шелктун жакшынакай оролгону керек. Мынакей эжекелер ушинтип биз уже раскладкасын бүттүк. Жүн деген артып калды. Мынакей. Эми болсо биз азыр вискозаны салабыз. Мен колумду ачып алайын. Вискоза негизи колго аябай жабышат. Мен колумду ачып алдым. Мен мынакей вискозаны аз эле вискозаны алдым. Бертке эле, көп кереги жок. Мындайынан акырындан чыгарабыз. Так, жакшылап арчыйын колумду. Кол кургак болуш керек. Таза болбосо перчаточка кийип алыңыздар. Мен өзүм негизи перчатка кийбейм. Кайра ошо перчаткадан колум ооруйт да. Жана айткандай, эме жүндүн майы тийбейби же мустакпы, ушу бир ооруйт колдорум. Анан кийин мен перчатканы кийбей турган болдум. Ичинен бир жылуу перчаточка кийип алсаң, эч да албайсың, калың болуп, эчтемке сезбейсиң. Же жүндү сезбейсиң, же шелкту сезбейсиң. Анан кийин мен эмени чечип койгом. Перчатканы колдонбой турган болдум. Бирок сиздер если кааласаңыздар, перчаточка кийип алыңыздар. Негизи перчатка кийиш керек. Мен кийбейм ушинтип. Кийиш керек деп айтылат. Кийбей койсо деле болот. Кээ бирлер кийбейт. Кайра колуң менен сезип бар деген. Жүндү да сезесиң, вискозаны да сезесиң, бул шелкту да сезесиң. Абдан сонун нерсе да. Мынакей
көп мындай сылбы бүткүлө себелеп эле коем. Эми буну биз кайра марлен эме сетка менен жабабыз. Сеточка менен мынтип жабабыз. Абдан сонун, аябай нежный носки болот. Кудай буйруса, ушундай носки болот. Мынакей вискозабыз бирке розовый болуп, жашнакай болуп чыгып калды. Көрүнүп. Вискоза российский, Россиядан келет. Мен ушу Бишкек шаарына барып алып келем. Килосы 3,5 миң сом. Билбейм, бир жерде арзан, бир жерде кымбатпы, бирок Бишкекке баргандан кийин эчтеке карабай алып койдум. 1 кило өткөндө 1 килодон ашык алып келдим, көпкө жетсин деп. Улам вискозанын проблемасын эметирбей. Анткени мен өзүм сүрүп тарткандан кийин мага ошо вискоза керек. Мынакей жабабыз. Мындайынан жабабыз. Ушинтип пакеттерди мен колдоном. Майда чүйдө пакеттерди. Мына жабышып калды. Эми болсо мындайынан кырдап, мындайынан кылдырып салабыз. Сиздерге көрүнүп атабы? Мынакей. Эми мындайынан пакеттердин баарын алабыз. Мынакей. Биягын да алабыз. Биякта мына эмелерди жибегин бияка кайрганбыз. Эми ушунун баарын жашнакай мынтип оңдоп коюш керек. Так. Бул жагындагы жибегин таман киргизип биягын аударып коюш керек. Эми ашып кеткен жибекти таманына салып кайрып коюш керек. Азыр ушундай көрүнгөнү менен азыр жөн кирип баштайт. Киргенден сонун көрүнөт. Мынакей биягына да кайрып коюп. Мынакей. Жибек полный жапты. Полный жапты. Киргизип коебуз. Эми немножко аябай нежный, аябай жука носки кылып аткандан кийин көңүл буруп, карап, биягын карап, жыртыгы болбосун деп аракет кылыш керек. Жагына кайрыйбыз жибекти. Таманына кайрылат бүт. Таманына. Азыр таманына жеткенде дагы бир сыра жүн менен жаап коебуз. Бүт жибектага кеткен жибектердин баарын бир сыра да жаап коебуз. Көрүнүшү жашнакай тегиз болуп калат. Мынакей бул дагы жибек. Муну бияка кайрыйбыз. Мага көрүнүп атат, сиздерге билбейм экранда кандай көрүнөт. Мага көрүнүп эле жатат. Мынакей. Мынтип жаап коебуз. Эми биздин максат азыр бияка вискоза менен жабыш керек. Мына жибек кошулган жерлерин баарын вискоза менен жаап коебуз. Мен азыр колумду ачайын. Колду аябай жашнакай ачып алыңыздар. Анткени вискоза жабышат. Бүт мына кошулган жерлерине мынтип себелеп коюш керек. Мындайынан себелеп. Бүт кошулган жерлерин бирин сыра карап алыңыздар. Жабып, жибекти дагы, вискозаны дагы бул эме жүн тешет. Тешип бир жака чыгат. Анан баары кирип кетет. Негизи вискоза өзү кирбейт, жүнгө аралаштырыш керек.
эч ойлобоңуздар вискозадан тиги өзүнчө бир эме болот деп. Жок, вискоза өзү негизи жүнсүз, жөн эле вискоза. Жүн менен кошулгандан кийин гана бул жашнакай материал болуп чыгат. Мындай өзү самостоятельно эч бир жашоону жашабайт, жүнсүз. Ошол мындай эме жүн менен гана муну аралаштырып, анан кийин бир кооз нерсе чыгат. Мындай өзү ушундай жылтырап турганы менен жүн жок, эч бир эмеси жок, жашоосу жок, кирбейт канча кошпогон. Ошон үчүн баягы жүндүн арасында бул эметип калып, анан жашнакай болуп бир сонун өң берет, сонун сүрөт берет. Мен атайлап бирге розовый өңдү кылдым. Ак менен розовый жашнакай болуп көрүнүп калат азыр. Анан кийин эме кышында ошол бир бутуңда жашнакай, бир көзүңдү сүйүнткөн өңдөр болсо, жашоодо бир майрамдай болуп көрүнүп, бутуңуздарда бир жылуу, жумшак, ден соолукка пайдалуу, өңү да жашнакай. Кайерде карабаган бутуңду карасаң, бир жашнакай бир көрүнүш болсо, жашагың келип, бул сонун нерсе экен деп эметесиздер. Мынакей мынтип вискозаны бияка коюп бир аз азыраак калып атып, мен азыр дагы вискоза алып келейин. Мынакей бул ак жүн менен аралашкандан кийин мынча өтө тим эле эме яркий болуп чыкпайт, аралашып бирке мындай боозураак өң болуп калат да, өтө розовый болбойт. Тим эле мультфильмдеги розовый болбойт. Астындагы маргилан, шелк өзүнчө бирке вискоза, анан кийин мериноз, жүн. Бутуңуздарды карасаңыздар тим эле бир сонун керемет нерсе. Мен бияка ашырып атам, могу жагында карамасын деп. Мынакей уже баары бир кылдары учуп баштады, окшойт, чучкуртуп адамды. Так болду, ашык кереги жок. Ошону жашнакай азыр жабыштырып коелу. Самындайбыз. Эми самындайбыз. Мен ушул жибектин эчтемкесин ыргытпаймын. Кромкасындагы бирке артып калса деле, анан баягы ар кайсы кийимдерди жасаганда арасына аралаштырып жүрсөң, тим эле кооздоп, жашнакай болуп өзүнчө бир сонун нерселерди көргөзөт. Так, мынакей кооздодук. Жашнакай кылып кооздолуп калды. Так, мындай кылып алабыз, мындай кылып бир сыра көтөрөбүз. Бияка кайрыйбыз вискозаны, бияка да кайрыйбыз. Мынакей өзүнчө бир сонун керемет нерсени көргөзөт. Бул жерде. Так, бул жака кайрыйбыз, арт жагына, бул жагына дагы кайрыйбыз. Клемканы алып койгондон кийин оң болуп калат. Мынакей болду. Биз деген вискоз эмени жүндү раскладкасын бүтүрдүк. Эми болсо илейбиз. Азыр мен видеону токтотуп, андан кийин экинчисин дагы көргөзөм. Кантип муну илеш керек экенин көргөзөм. Азыр суу, ызыгыраак суу алып келип алайын.
Мынакей мен ызык суу дайындап алдым. Жүн артып калды. Азыр мен сиздерге айтам. Мен 100 грамм жүн алганмын. 100 грамм жүндөн 30 грамм артты. Ошондо 35 граммдан жүн кетиптир. 70 грамм экөөнү. Вискоза менен жибек вес деле бербейт. Мынакей. Мына ушинтип салып алдык. Мен ызык суу. Эми ызык суу менен басса болот. Менин суум ылдый жакка кете берет. Мынакей. Жүндү ызытып алып, анан кийин жана колго жагымдуу жылымык суу колдонгонбуз. Азыр бир аз ызыгыраак. Кол чыдайт, бирок ызыгыраак. Ошондо бул жүн деген азыр жылыды. Эми болсо акырын ушинтип оңго солго кылып, жашынакай кылып, ушуну ийилеп эмете беребиз. Бул азыр бат эле кирип кетет. Жибек, анан вискоза бири-бирине жабышып, жүн менен бир болуп, жашынакай болуп калат. Мынакей. Сиздер эми мен баягы эфирге карап эле эметип атам, бат кылып. Сиздер шашпай кыла берсеңиздер болот. Мен негизи жүн менен иштегенде деги шашпагыла деп айтам да. Эч бир шашпаңыздар. Жаш баланын денесиндей сүргөндөй кылып, кичинекей жаш баланын денесиндей кылып сүрүш керек азыр. Анткени мунун ичинде да клеенка бар. Ичинде да клеенка, сыртында да клеенка. Нары бери жылып кетсе жыртык болуп калат. Мынакей биз ушинтип буудан да жука ар бирөөнү 20 грамм кетирип жасаган носкилерди жасаса болот. Бирок мен эми биздин кыштар андай суук эле. Үйлөрдүн баары бизде полдордун баары муздак. Бир аз көбүрөөк кылдым да. Бул жука болот, бирок андай өтө жука эмес. Өтүктүн ичинен кийсе болот. Мынакей. 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 Уже көзгө көрүнүп эле, сеткадан көрүнүп атат. Уже көзгө көрүнүп эле кирип атат. Мынакей. Колго сезилип атат, ишенесиздерби? Уже колго сезилип атат. Киргени колго сезилип, мына жүн өзүнчө бир чогулуп, анан колго да мындай бир кандай жагымдуу, сетканын ичинен деле жагымдуу болуп атат. Так, азыр көрөлү. Мына уже биринчи убалкасы болуп калыптыр. Биз баары бир муну азыр клеенка менен оодарабыз. Азыр эрте өзүнчө самостоятельно эметкенге клеенка менен этип оодаралы. Ушундай эле кылайын. Так, мындайынан оодарабыз. Так. Мындайынан оодарабыз. Бисмилла.
клеенкаларын алып, так, клеенкаларын алабыз. Мындай кылып. Бул жака вискоза кайрылып калыптыр. Так, клеенкасын алайлы. Яка дагы клеенкасын алып, вискозаны мындайынан кайрып коебуз. Мынтип карасак бирде вискоза аз болуп атат. Ошон үчүн тетиги жерде калып калган вискозаны дагы бирге себелеп коелу. Так, себелеп, жашнакай кылып, мынтип эт коелу. Так. Колго жабышат. Мен колумду абдан кургаткан жокмун. Бирок ушу аракет кылып көрөйүн. Мынакей. Көрдүңүздөрбү? Так. Кандай кылганга болбойт. Шашпаш керек. И колду кургатыш керек. Вот так вот. Мына азыр деп коебуз, бирок убакытты көбүрөөк коротуп атабыз. Колго жабышып. Мынакей. Чекелер. Болду. Эптедим. Жабыштырдым. Так. Жабыштырдым. Өзүнүн самыны бар. Сиздер көрүп атасыздар, мына жеримде эме болуп тур. Мунун баарын биз анан кыркабыз. Бул жактан эчтемкени ойлобой эле коюңуздар. Бияк түздүлбөс эле койсун. Бизде могу жактары түз болсун, тамандары, кырлары жашнакай болуп кетсин, анан кийин бул жагын кыркып салабыз. Дайын болгондо жүн бышып эметкенден кийин мынакей мен сеточканы чоңураак кылып кесип алгам. Эми биягын ушалай беребиз. Мынакей сезилип атат. Колго самыны жок. Мынтип жеңил кетиш керек да, тимге сыйгаланып жеңил кетиш керек. Колуңуз клеенка эмеден, сеткадан жакшы сыйгаланбаса, анда самындап көбөйтүп самынын анан мынтип ушалайбыз. Мынакей көрдүңүздөрбү эжекелер? Мынакей кичикей жаш баланын денесин ушалагандай кылып ушалайбыз. Күчкө салып баспайбыз. Басылса эле болду. Мындан кийин жылып кетсе жаман болот. Мындай кылып ушалап. Мынакей сезилип атат, катырсы кирип кетип атат. Өзү дагы бул жука эмеспи? Жука дагы бул шелк, анан вискоза, анан жүн, мунун баары бирпаста бири-бирине жабышып эметип атат. Мынакей эжекелер колго сезилип атат. Мен катуу баскандай болуп көрүнгөнү менен мен аябай мындай аярманбай кылып эметип атам. Так, эми мындай кылабыз. Бул эми киргендей болду. Бир аз мындайынан ударып коебуз. Мындайынан ударып, биягында пяточкасын алып, пакеттерин эле алып, андан кийин мына көрдүңүздөрбү, бирде маргеланский шелк, бияка кайрылган. Мунун баары тиги жаман көрүнүш берет. Ошон үчүн бир сыра азыр жүн салып коебуз. Маргеланский шелкту бекитип коебуз. Кийин кургагандан кийин шелктун өзүнүн негизи эмеси көрүнөт да. Орду көрүнүп калат кайсы жерде турганын. Биз билебиз, маргеланский шелк бирде бар, денебизге жагымдуу. Анан бизге анын баарын көргөзүп кереги жок. Бир сыра эле мындайынан себелеп эле жүндөн салып коебуз. Өтө көп эмес, ашырбайбыз. И мына маргеланский шелктун эмеси көрүнбөш керек. Таманы болсо деле биз ушу качествосын карайбыз. Таманын деле мисалы өзүңүздөр кийсеңиз деле таманы жашнакай болсун сатсаңыздар, андан дагы
сиздерге эч ким эчтемке айтпай тургандай, эчтемке көрүнбөй тургандай, бир кемчилик көрүнбөй тургандай кылып нечиш керек. Бул баягы жун киргенден кийин маргеланский шелк өзүнчө көрүнүп калат. Бу жерде могу жери шелк экен деп көрүнүп калат да, анан бизге андай кереги деле жок. Бизге таманы менен апапак жашынакай болуп көрүнсүн, жүн эле көрүнсүн деп бир аз себелеп коебуз. Могу жерде дагы вискозаны да бир тартып калтырганда бир аз чагып коебуз. Жүн эле себелеп ашып кетсе мүмкүн даже жарым граммдан эле жүндү бияка салып коебуз. Так, эми өзүнчө бир башкача ушу эмесине, таманына могу жагына көңүл буруп коебуз. Бертиги бул эле нагрузка бериле турган жер, көп басыла турган жер да. Так, бир сыра себелеп коебуз. Бир аз эле, немного, көп кереги жок. Шелктун кошулган жерлери эле көрүнбөйлү да эметсин. Так, мындай кылып. Так. Бетке тегиз кылып мен коебуз. Маргеланский шелк ичинде бар, өзүбүз билебиз, бышыгыраак да болот, таманга эме болот, жагымдуу болот. Баарын биз билебиз. Бирок ошол маргеланский шелктун бизге могу жерде көрүнгөнү кереги жок. Биз бирден муну бекитебиз азыр деп бекитип коебуз. Бекитип жашынакай кылып туруп киргизебиз. Мынакей. Мен аябай майдалап, түшүндүрүп берип атам сиздерге. Ушу тура кабыл алыңыздар. Видео узагыраак болуп калса, анткени бир жерин калтырып койсом, анан сиздерге билбей калсаңыздар, мен аябай ойлоймун, ушу үйрөнүп, сиздер дагы ушундай нерселерди жасап, анан кийин өзүңүздүн үй бүлөңүздөргө, анан подаркага, анан кийин мүмкүн даже 1,5 саат дейт. Кээде конокко кийип барсаңыз, бутуңуздардан бирөө чечип алышы да мүмкүн, сен өзүңө жасап аласың депчи. Андай деле өзүнчө бир рахат да. Ушу сиздин жасаганыңызды ушунчалык барктап кийип барган жерден бутуңуздан чечип алсаң, койчу сен өзүңө жасап аласың, алып кел, мен жаза албайм, сен жасап аласың, мен сага деп туруп акчасын төлөп туруп бутуңуздардан чечип алса, кандай сонун нерсе да. Андан үйгө кубанып келип дагы иштегиңиздер келип, жазаңыздар келип, канча жакшы сөздөрдү угуп, үй бүлөңүздөргө дагы алдан бир мактануу, менин апам, же менин кызым, менин аялым ушундай азамат, ушундай нерсени жасайт, кандай сонун, телефондо отурса да жакшы, полезный бирдемкелерди көрүп атат деп. Эми ошо телефондо отурсаңыздар, биздин YouTube каналды карап отуруңуздар. Биздин сабактарды карап отуруңуздар. Чоң сураныч. Деңиздер. Ошону YouTube каналда бир гана биздин эле сабактарыбызды, биздин эле канал эмелерибизди карап отуруңуздар. Үйрөнүп келиңиздер бизге, биздин эмеге, каналга подписка кылыңыздар. Биз сиздер үчүн жасап атабыз ушун баарын. Так, бул таманы. Суусун кетиребиз. Жүн деген суунун ичинде баягы агып жүрө берет. Бири-бирине кошулбай, ошон үчүн суусун кетиребиз. Анан жүн кирген сайын суусу чыгып берет. Жүнүн ичине суу толуп калат да. Анан кирген сайын бул деген баягы кичирей берет. Кичирейген сайын суусу берите берет. Жаңы эле суусун сыккандай болосуң, кайра эле суу чыга берет. Эми мынакей
мынтип так, мына жагында пилочка болсун. Мен быстрые движения кылып атам, бат кыймылдап. Бирок басканым эмеси нагрузкасы кичке баланын терисин, денесин массаж кылгандай болуп, жуугандай болуп жасап атам. Сиздер ошону обязательно учет кылыңыздар. Мен бат кылып атам. Мен негизи өзүм аталап шлиф машинам бар. Бирок мен сиздерге баягы бар дегенде эле бар эмес да ал нерсечи. Мен азыр бирдемкени сиздерде жок нерсени көргөзсөм эле уже жасабай коесуздар. Ошон үчүн мен сиздерге бүт кол менен жасап берип атам. Бүт мастер-класстарды бүт кол менен жасап атам. А так, тиги качан эле бүтүрүп коймокмун. Аталап машинкалар бар. Анын аягында сиздерге көргөзөмүн. Ошолор менен эле иштеймин мен. Заказдар келсе, ошо шлиф машина менен эле чоң көйнөктөрдү жасайбыз. Анда ошондо эме кээ бирөөлөр шлиф машинаны каалабайт, колдорун ооруйт депчи. Мен бир аз колдономун. Убакытты албасын деп. Эми болсо муну мындай клеенкасын мындайынан коебуз. Анан таманын бияка кайрыйбыз. Так, эми бүт мына сетканын ичине жазаңыздар, эжекелер. Бүт сетканын ичине жазаңыздар. Колго илешип, жылып, ушундай боло берет. Мынакей кирип келип атат. Ошо шлиф машина бир паста жардам берет да. Бирок мен сиздерге карап колдонбой калдым. Ошо баягы ар кайсы жерде баягы биздин Бишкектен алыс андай нерсе жок болуп калат. Анан барды эле бир носки жасайын деп кымбат машинканы сатып албайсыздар да турабы? Ошон үчүн мен колго бүт жасап атамын. Негизи шлиф машина менен колдонсо болот. Мынакей эчтемкеси жылбасын. Базып суусун ашык сууларын акырын чыгарып бияка жылдырып коюп атам. Сиздер болсо үйдөн эметсеңиздер, клеенканын үстүнө салып, анан полотенчиктерди коюп койгула, мындай суу акпасын. Эч кимиңиздерге зыян келбей тургандай, бутуңуздарга, таманыңыздарга суу тамбасын. Денеңиздерге только столдун үстүндө иштеңиздер. Анан кийин полотенце менен бүт кереги жок суулардын баардыгы алып, мисалы мынтип алып, анан мынтип сыгып саласыздар. Тазике. Ушинтип иштей бересиздер. Лишний сууну алып. Азыр уже кирейин деп калды. Бир аз калды. Эң кызыктуу жерге келдик. Мынакей. Мына кырларын мынтип. Мына могу жерге мынтип сүрөсүздөр. Мындай кылып. Бу жерде катуу басып берсеңиздер, анан эме түздөлбөй калат. Ошо менен бүктөлгөн мойдон кирип кетет. Болду. Эчтеке кыла албай калабыз. Андай нерсени анан кийин сайма сайып, бүт брактардын баарын бекитип, жыртыктарын тигип, далай нерсени бекитесиң да, брак болбосун, көрүнбөсүн деп. Анан көнүп калсаңыздар, брак деле болбойт. Колуңуздар да көнүп калат. Башында бардык эле биринчисин жасаганда бир жери эме болуп калат. Кээде тим эле ойлойсуң, сонун кылып атам. Раскладкасы да сонун болду.
Анан кургандан карасаң бир жеринде жыртык болот. Андай жыртыктарды анан кийин сайма сайып, кул салып, анан бекитип, эми жанагы войлокто брак болбойт, жүндө деги брак болбойт. Аябай сонун эметес, даже кээде бывает эме болуп калат. Бир жерде тура эмес болуп калды десең, кайра ошону оңдогондон кийин тем эле бир ойдогу жок сонун нерсе болуп калат. Ошон үчүн бизде жүндө брак болбойт. Бүт нерсени саймалап, топчу, мончок, дагы бир эмелерин баарын кылып бекитип койсо болот, оңдоп койсо болот. Башкача бүт жасап койсо болот. Жүндүн ошо кийизден жасалган буюмдун ушундай бир жакшы нерсеси бар. Буда брак болбойт. Любой жыртыкты эме кылып салса болот да, оңдоп салса болот. Эми мен муну алайын. Суу көбөйүп кетти. Алыш керек. Эми ушинтип сүрүп бериңиздер. Азыр буюрса уже кирейин деп калды. Бул домашний тапочка эмес. Мен айтканда чешкадан да бир аз жукараак бат кирет. Ушунака болуп. Азыр мен ойлоп атам уже ичинде шаблонду чыгарайын деп. Так. Бир сыра көрөйүн. Мынакей. Мынакей. Берин өзгөчө ушалаш керек. Анткени азыр колубузду салабыз. Колубузду салып, ошол жерге эмени чыгарабыз, шаблонду чыгарабыз. Ошо шаблон ичинде кийиз жүн кирип калыптыр. Алдан сонун носки болоюн деп келатат. Мына апак жашнакай. Ошо немени мериносду 2 жолу жууса, анан 3 жолу тытса, анан болду. Бул мериностон мыкты меринос таппайсыздар. Так, давайте мен муну алып коеюн. Мынакей алып салайын. Так, корксоңуздар астына эмени салып коюш керек. Сеточканы. Так, мен катуу баскан жокмун. Мен кичикей жаш баланын денесин сүргөндөй кылып сүрүп атам. Анткени азыр экинчи увалкасына жетели деп калдык. Азыр экинчи увалкасын кылабыз. Анан кийин 3-чү увалкасында катуу уже катуу мамиле кылабыз буларга. Жүн негизи уже катуу кириш керек болуп калат. Так, эжекелер, мынакей. Урматтуу айымдар, суусун азайтайын. Так. Негизи ушул кезде ороп, сеточкага ызык сууга бир малып алыш керек. Баягы мен съемка кылып аткандан кийин ызык сууду эметкен жокмун. Анткени баягы убакытты аябай атамын. Же болбосо мындайынан салып, бир сыра ороп алып туруп, анан сууга салыш керек. Меники ызык эмес, меники жылуу. Бирок ушунун деле пайдасы бар. Аябай ызыгыраак, кол чыдай тургандай ызыгыраак жасап, сууга салып, суусунун самыгын кетирип, мынакей. Бул кирди. Мынакей. Мындайынан аударабыз. Так. Эми бул жерде кайчы керек. Кайчы менен тегиз кезебиз. Алып коебуз, муну ыргытпайбыз, муну да бирдемкеге жумшайбыз. Анткени бул жашнакай жүн. Так. Коюп коебуз. Эми эжекелер мындай. Мына пяточкасы. Колду салабыз.
Анан кийин ичиндеги эмени шаблонду акырын мынтип акырын түздөйбүз. Жүн жука абайлаңыздар. Дагы кирелек. Биринчи эле увалка болду. Акырын абайлайбыз. Эжекелер абайлайбыз. Акырын мындайынан түшүрөбүз. Анан кийин акырын деп чыгарып алабыз. Эч бир күчкө салбайбыз. Буну деле ошондой кылабыз. Мындайынан ичине киргизебиз шаблонду. Мына көрсөң, мунун ичинде уже пленка жок. Анан кайра мындайынан бүктөйбүз дагы. Мындан чыгарып алабыз. Мынакей. Чыкты. Биздин женский носкибиз даяр болоюн деп калды. Эми мындайынан так. Мындайынан, анан мындайынан коебуз. Азыр али эрте. Айтканга увалка болуп калды деп айтканга эрте. Бул азыр так. Бул азыр увалка боло элек. Мындайынан коебуз. Мындайынан коебуз. Эчекелер мынакей. Мен жана айткан жер могу жер. Ошон үчүн ушул жерге айттым, ушул жерде калыңдатканбыз. Эмне үчүн? Потому что ушул жерден чоюлат. Чоюлуп, ошо нагрузка ушул жерге келет да. Мына могу жер. Көрдүңүздөрбү? Эчекелер сразу көргөзөйүн. Могу жерге жүндү калыңыраак саласыздар. Өтө калың эмес, бул жака караганда көбүрөөк саласыздар. Бирге нагрузка берилет, чоюлат. Андан кийин моундай чыгаргандан кийин ушул жер дагы нагрузка берилет. Мынакей мындай кылабыз. Алабыз дагы акырын сетканын үстүнөн сүрөбүз. Кырлары кирсин. Бул жака нагрузка жана берилген жок. Берде жөн эле жүрү самын менен эле клейленип. Эми биз акырын ушуларды эмитебиз. Күчкө салбайбыз. Анткени ичиндеги жүн дагы кирелек. Носкенин ичиндеги жүн. Мен могу жагын айтып атам. Кирелек али. Ошол мойдон эле жумшак мойдон эле турат. Нагрузка берсек, ал деген бири-бирине жабышып калат. Ошон үчүн биз азыр моундайынан алып, баягы үстүнөн акырын секирин басып эметебиз. Кырларын, кошулган жерин жана шаблонду жабыштырган жерин өзгөчө эметебиз. Эми так муну мындайынан алып коебуз. Анан мындайынан колду салабыз колду. Абайлап салабыз. Ичиндеги жүндү жулуп албаңыздар. Эми мындайынан ушалайбыз. Ушалаганда сеточканы салабыз. Мынакей. Ушалайбыз. Желательно кол менен. Мынтип. Бул азыр кичирейет. Бул жука кичирейет. Сиздер ызык сууга салсаңыздар, бул азыр уже кирип кетмейт. Мен азыр мустак суу менен эле, мустак эмес, жылымык суу. Негизи ызыгыраак сууга салса, жүн бир паста бышып, жашынакай болуп калат. Мына көрдүңүздөрбү, бул деле кыскарып, кичирейип, жашынакай болуп келатат. Бул иш чагында мен мынтип увалка кылып атам. Иш чагында жүндөрдү да бышырып атам. Жашынакай болуп мынтип. Азыр биягын да ушундай кылабыз. Мынакей. Самын да алайлы. Увалка кылабыз, берип да увалка кылабыз. Биягында бүт увалка кылабыз. Таманында марля бар. Бул жагында баягы жибек бар, вискоза бар. Анан бул өзү жука болгону менен мынакей. Көрдүңүздөрбү, канча лишний суу бар. Эми ошону мындайынан ушалайбыз.
ушаулап жашнакай кылып нетебиз. Азыр сыртын жашнакай кылып туруп эмесине ретине келтирсек, анан носкини оодарып, иш жагындагы бир сыра жашнакай кылып коебуз. Так. Мынакей. Таманы бир аз калыңыраак. Анткени биз двойной кылганбыз жүнүн. Астына жүн, ортосуна марля кылып салганбыз. Ошон үчүн бизде калыңыраак. Бирок бул калың болгону менен андай деле сезилбейт. Так, колубузду салып, мындай кылып ушалайбыз. Биягында кийип ушалайбыз. Мынакей. Мынтип. Бир жери жуулунуп мындай чыгып кетсе, мындайынан жуулуп албаңыздар. Анан кийин эмете албай калабыз. Кайра жабыштыра албай калабыз. Тим коюш керек. Акырын кайчы менен кыркып койсо, ордуна келип калат. Так. Вискоза, маргеланский шелк, жүн, анан абдан сонун эме болуп келатат. Айттым го, мындай агарып калат деп, өтө розовый болбой. Мына ошентип. Анткени жүн бер жака уруп келатат. Жүн чыккандан кийин, аралашкандан кийин, аны өзү билет не кылышты. Жашнакай болуп азыр эмип калат. Деп ушала бериш керек. Ушала бериш керек. Мына сетканын өзүнүн негизи жашыл өңү чыгат, бирок жууп салсаң анан кийин бияка жабышпайт да, жүнгө кирбейт. Самдап жакшылап жууп салса кетип калат. Коркпоңуздар, булардын негизи эмеси боёгу чыгат. Мына көрүнө эле туруп, неме жашыл бул. Мындай эме туруп, бирок муну ошомойдон сакталса жакшы го, сакталбайт бул. Жуулуп калат. Жашнакай ордуна келет. Сүрөбүз. Вискоза тармал болуп келатат. Жибек дагы өзүнчө бир башкача фактура берип атат. Мынакей. Сонун болуп эмет калды. Муну биз коюп коебуз, эз алып берсин. Эми болсо муну кылабыз. Муну жаңы шаблондон чыгардык. Ошон үчүн муну аябай, мынтип коркуп, бирке абайлап, аябай абайлаш керек муну. Мынакей, мынтип сүйрүп. Мына мен жанагы айтканым ушул да, муну монтип туруп. Көрүнүп атабы сиздерге? Бул эми кирбейт. Муну акырын эле кыркып эле коюш керек. Болот. Мына мына жер кошулган жер, берде эле ийленбептир. Ошон үчүн берде мындай өзгөчө сүрүш керек. Мына кирип келатат. Ушул жер негизи жыртык болуп туруп, же жукка болуп, аягында иштегенче жыртылып калат. Мен ошон үчүн ушул жерге өзгөчө бир калыңыраак жүндөн салып коем. Ошо корко турган жер ушул жер. Аябай сонун болуп, аябай сонун жаптым, жүндү да жабыштырдым дегенде деле ушул жер ачылып, өзүнчө бир кызыктай болуп калат. Мынакей. Колду ичине акырын салып алыңыздар. Ичинде жүн али кире элек. Ичинде азыр мен мынтип ушулуп атканда ичиндегиси да кирип атат. Бирок баары бир азыр оодарабыз. Оодарып, ичине дагы нагрузка беребиз. Бир сыра сүйрүп, жашнакай тегиз кылып, мынакей. Согун
соғын чогу пяточкасы. Ушула берсе бул дагы жашнап болуп калат. Бул жагында астында марля, бул сырт жагында болсо маргеланский шелк. Анан кийин киргенден кийин кургагандан кийин бир башкача эме берет, фактура берет. Жашнака көрүнүп калат да, тиме сон болуп. Маргеланский шелк өзүнчө бир фактура берет, сүрөт берет да, мен жашнап калып жүн эме болсо вискоза өзүнчө бир сүрөт берет. Жашнап калып туруп. Эң негизи кызыктуу сонун нерселер. Ошол эмеде шелк менен иштесеңиздер, аябай сонун жакшы нерселерди көрсө болот. Мына ушундай операцияларды кылып атканда ушинтип мынтип эмеге сеточкага салып туруп мынтип суусун кетирип, ушу сетка менен көбүрөөк иштеңиздер да, унутпай ушу сетканын ичине эле салып бериңиздер. Нардан бериден айландырып элечи. Мен айткандай, мына сетканын өзүнүн негизи бул жаңы боёгу чыга берет. Бир сыра жууп алсаң делечи, азыр сүрүп атканда бул эмесин берет да, өзүнүн өңүн берет. Бирок азыр жууп салгандан кийин кетип калат да, эч коркпоңуздар. Андай деле прям кир жашылдык кылган жок. Бүт кол менен колуңуздар менен жасай бериңиздер. Ошо согунчогун пяточкасын ушинтип ушала берсеңиздер, кичирейип калат. Мынакей. Эми мына бияка удурабыз, сыртына эме иш жагын иштетебиз. Так, колду чыгарат экенбиз. Колду чыгарып элем мынтип. Кесилген жерин көп чойбоңуздар, таза мынтип чоюп кетет. Алаңыздар ушу жерде иш жагы жашнакай болуп калыптыр. Баары апапак болуп, мунун ичинен марлясы дагы жашнакай болуп өтө көрүнгөн жок, мына жеринен эле чыгыптыр. Бул мындай страшный эмес да. Иш жагын эч көрбөйт. Мына ашып кеткен марлясы уже кирип калыптыр, жашнап калып марлеси бир эле жеринде чыгып калыптыр, андай бүт тегиз жашнап калыптыр. Так. Мына жеринде жука болуп калыптыр, жүн азыраак кетиптир да. Ошону жылып кетти клеенканын ичинде. Азыр биз ушу жерди ушалап кыскартабыз жыртыгын. Ушу жерди эле ушала берсеңиздер, анча-мынча эмеси жүн тартылат. Жукараак кайсы жери жука болсо ошол жерде ушинтип сүрө бериңиздер. Сүрө берсеңиздер, жүн тартылат. Тартылып, ошол жери калың болуп калат. Ушинтип ушала берсе, калың болуп келатат. Жүн кирген сайын тартылат да. Кээ бир жерлери жука болсо, ошо жука жерди эле сүрө бериңиздер. Оңго солго. Анан катуу болуп калат, тим эле. Аябай жакшы кирет да. Ошо байкап туруш керек, кайсы жери жука болсо ошол жерин оңго солго айландырып эле саласыздар. Так. Мына жерде деле вискоза көрүнүп туруп, бирок биз жука кылганбыз үстүнө. Аябай. Мында маргеланский шелк бар да. Жибек кездеме оңой менен айрылбайт, ал үзүлбөйт. Жибек бышык болот. Так, муну пока биз коюп коебуз. Буну эметели.
ушул моменттерде улам ызык сууга салып, кайра сыгып эметсе, бул убакытка чейин бул деген аябай жашнап калып кирип болмок. Бирок мен азыр сиздерге мындай көргөзүп берем. Андан кийин жашнап калып, ичинен жашнакай эле кирип калыптыр. Так, бул жакта дагы марлячка мына жака чыгып кетиптир, бирок эчтең көрбөйт бул. Пяточкасы. Марлячка ичинде бир аз көрүнсө эчтең көрбөйт. Так. Бул али еще чоң размер, дагы кирет, дагы өзгөрөт, кичирейет, калың болот. Ошон үчүн эч бир коркпоңуздар. Азыр бир 2 размер кирет булчу. 2 размер кирип кетет. Ичинен бир сыра жүндө кирсин. Мынакей. Согунчугу аябай чоң болуп көрүнгөнү менен муну азыр дагы биз сүрөбүз, аябай сүргөндөн кийин бул деген жашнап кирип кетет, калыңыраак болуп кирип кетет. Мынакей. Абдан соң Кудай буйруса жашнакай. Эми болсо муну биз оодарабыз. Эми оодарып, мындайынан оодарабыз, кайра эмесине келтиребиз. Шашпайбыз. Бир жерин жулуп албаңыздар. Бул азыр жанагы 5-6 жаштагы баланын денесин кандай кылып ушаласак, ошондой кылып ушалап эметебиз. Кичинекей балага аяр мамиле кылып, аябай мындай сүрөт болуп, эми нагрузка беребиз буга. Эми иш чагын дагы бүт эметтик, иштеттик, киргиздик, иш чагы эми бири-бирине жабышпайт. Эми болсо биз болсо сыртчаан катуураак басабыз. 5-6 жаштагы баланын денесиндей кылып басабыз. Негизи перчатка кийиш керек, бирок мен перчаткадан ошончолук зарканып, эми өзүбүздүн эркибизде кийбизби, бирок негизи айтылат кийгиле депчи. Ошон үчүн өзүңүздөр көрүңүздөр, медицинский перчатка кийесиздерби, кээ бирлер баягы самындан колдору эмеси териси бир кызыктай болуп кетет, анан аллергиясы барлар бар. Алар кийсе болот. Кием десеңиздер, кие бериңиздер. Эми мындайынан кыла беребиз. Акырындап кыскартабыз. Биз мындай сүрсөк, бул жүн мындай кирет. Мындай сүрсөк, мындай кирет. Ушундай кыла беребиз. Чарбадагы эле жүн, биздин эле жүндөр. Килосын 100 сомдон 200 сомго чейин алып коем. Жүндүн сапатына карап. Абдан соң согунчугун массаждап, бирке кичирейтип үйөт койдум. Эми бул жагын дагы ошондой кылайлы. Массаждап, коркпоңуздар, мындай көрүнүшү чоң болуп көрүнүп атабы. Азыр муну биз бир баста кичирейтип коебуз. Ызык сууга салып алып, чыгарып, сеткага салып, ызык сууга салып алып, кайра чыгарып, ошондой мынтип ушуласаңыздар, бул деген
камыр жургандай кылып эле эми мындай өтө катуу баспаңыздар анан и бирок нагрузка бериңиздер, ушинтип тоголото бериңиздер. Бул деген азыр кирип кетет. Бираз ушинтип ушалап, ачып көрүш керек. Бири-бирине жабышып калышы да мүмкүн, ошон үчүн мынакей көрүш керек. Ушалап, мынтип биягында ушалап, ушундай кылып ээч керек. Эми болсо эжекелер убалекти алабыз, буга оройбуз, буга да оройбуз, анан бул жагына салабыз. Акырын абайлап салабыз, эч жерин жулбай. Баары бул жыгач да, колго караганда бир жерин жулсак эмне оңдурбай жулат. Ошон үчүн абайлайбыз. Эми мындайынан ушалайбыз. Ушала беребиз. Мынакей. Бул азыр кирет. Мындайынан ушала беребиз. Акырын жыгачты жылдырабыз. Бул баш жагына жылдырып, анан кийин ушинтип ушала беребиз. Бул азыр кирет. Носки болсо дагы баары бир ушу жыгачты колдонуш керек. Носки болсо дагы бул баатыр эле киргизип коет. Чыгарабыз. Бираз эзалсын. Негизи эзалдыр иштеш керек. Мына бирке бияка караганда бул мына кичирейди жакшы эле. Анан бул жагына мындайынан салабыз. Мындайынан салабыз. Ну, согунчогуна көрдүңүздөрбү? Эми баягы пяточкасын ушалайбыз. Пяточкасын гана бияка тийбейбиз. Бул өзү нагрузка берилбейт, бирок айлана берет. Өзгөчө пяточкасына көңүл бурабыз. Мынакей пяточкасына ушундай нагрузканы пяткасына беребиз. Мен бир кол менен ушалайын, анткени бияка азыр баскан сайын кире берет. Бир колубуз менен. Биягы жөн эле айлансын. Нагрузка пяткасына келсин да, мына кирип баратат. Ызык сууга салып 5-6 жолу айландырсаңыздар эле кирип кетет. Улам ызык сууга салып эле эметөш керек. Мынакей эжекелер, буну эзалдырабыз. Эми бул жак дебиз. Мынакей эмеси сүрөтү да жашнакай болуп келатат. Жибек өзү негизи жашнакай фактура берет. Мынакей абайлайбыз. Ичине баары бир жыгач салып атабыз. Кол эмес, бир жерин жулуп алышы мүмкүн да. Ошон үчүн ушинтип абайлап, акырындап, жашнакай кылып, носки болсо да жашнакай мамиле кылып ээч керек. Бул азыр кирип кетет. Кирип, жашнакай болуп, ушинтип ушала беребиз, жашнакай кылып кичирейтебиз. Мынакей кичирейип келатат. Так, мындайынан эметип, анан могу жагына жыгач жылып кетип атат. Ошол жагына мынтип жылдырып туруңуздар. Мынакей болуп келатат. Жашнакай болуп келатат. Ушундай носкини ушинтип жасайт. Акырындап кичирейип калат. Так, ичинен биз мындайынан чыгарабыз. Чыгарып туруп, мына сугунчу чоң болуп турбайбы? Эч коркпоңуздар. Мынтип кыскартабыз азыр. Бир кол менен эметейин, бияка тийбегине кирип кетет да. Кирип, анан бияка жука эмеспи? Батыраак кирип кетет. Ошон үчүн бул жак жука, бул жак калың. Калыңы кечирээк кирет. А жукасы батыр кирип кетти. Ошон үчүн бияга кичирээк, нар жагы ошолмойдон калып калса болбойт. Мынакей бул деле эметте кирип кетти. Шемени. Так.
тряпочканы алып ушалап койсо кирип кетет. Кирип жашынакы болуп калат. Мистербике сымылдап суулап киргизип коебуз. Мынакей көзгө көрүнүп эле кирип кетип атат. Мынакей биягы кирет, ушала берсе кире берет. Бул мындайынан жаткырып деле ушала берсе болот. Жашынакы кирип калат азыр. Мынакей. Кирип калды, көрдүңүздөрбү? Жашынакы кирип калды. Эми мындай ичкилер. Бунун узундугу мага жакпай жатыр. Узундугу жакпай жаткандан так, давайте мындай коелу. Бир жыгач бир жерин жууп кетип калбасын. Мындайынан ушулайбыз. Бышык да болот, кирет. Ушундай жыгач менен нагрузка бергенден кийин бизге бунун бышыгы керек. Мындайынан алабыз. Мындайынан алабыз. И ушала беребиз. Эжекелер айландырып ушала беребиз. Мына ушинтип биз узундугун кыскартабыз. Узундугун кыскартып, кайра мындайынан коюп, өтө көп үмүттөлгө эле көрүңүздөрбү? Мына жер эмеси баягы эметип калат. Эми мындайынан да кое беребиз. Ушундай кылып түзбөйбүз. Улам тияк бияктарын баарын ушалап, ушундайынан айландырып, камыр жуугандай болуп эле, камырды жайгандай кылып эле, биз көнүп калган кандай камырды жайсак, ошондой кылып эле ушуну мындай менен өтөбүз. Мынакей. Бул болсо бышып келет. Бышып жашынакы болуп калат. Мынакей. Эжекелер, ушинтип азыр мен видеону токтотоюн. Анткени бир 30 мүнөт жөн эле нары айландырып бери айландырып эметебиз. Сиздер түшүндүңүздөр да. Азыр мен видеону токтотом, анан кайра уже баягы дайын болоюн дегенде аны күйгүзүп көргөзөмүн. Мынакей мен ызык сууга салдым. Бияка уйпалап, жашынакы кылып. Жашыл сеткадан болуп калды, бирок анан чайкаса кетет экен. Жашынакы болуп, апак болуп, анан кийин жашынакы алып чайкаламын. Эми ичинде муну салып, мындайынан, кайра мындайынан бүт аябай уйпалап, ичине киргизип, ушалап бүт эмеге келтирдим. Бираз эми мындайынан ушалап койсо болот, бирок мне кажется нормально эле. Анткени бул калың да. Узундугу деле туура келет. Мен бир 38 размерге кылып атам. Бул жолу ушу туура эле болот. Мындайынан да бүт ушалап койсо, туурасынан дагы, узунунан дагы кирип кетет. Мен биягын көп ушалаган жокмун, анткени бул деген бул жагы жукарак. Буну ушала берсеңиз, биякты ушала берсеңиздер,
бияк кичирейип кетет. Жукасы бат дагы кирет. Бул жагы калыңыраак таманы. Ошон үчүн көбүнчө ушу таманына көңүл бурасыздар. Таманына, могу согунчогуна, пяткасына, носочегине көңүл буруп, ушул жактарды мынтип ушалап, массаждап дегендей. Ушундай кылып бересиздер. Мындайынан. Ичине буну салып, мындайынан оодарып, мындайынан эметип, сүрүп, колумду салып, мен носкини уже бүтүрүп койдум. Эми болсо муну мен чайкаймын и кургатып илип коем. Анан эртең көрөсүздөр. Жукасы жука эле. Мындай айтпайм, өтө жука. Жок, жанагы чукойлорго караганда жука. Анан таманы болсо марля и двойной жүн, эки слой салгам. Жүндүн ортосуна марля салгам. Эми мындай тим эле калың эмес, бирок бышык болду да. Аябай бышык болду. Бул эми таманда. Биягы жумшагыраак. Анткени мен биягын азыраак иледим. Биягын кадыресе мындайынан сүрүп, мындайынан неметип, анан эми болсо бутуңуздарга клеенка кийип туруп, муну жашына калып туруп, мына жери туура келеби келбейби көрүш керек. Бут шыр кийип, шыр чече тургандай болуш керек. Ошону көрүңүздөр, клеенка кийип. Жыртыгы жок, эмеси таманында жашынакай эч бир дефекти жок. Бул жагында эмеси шелку жашынакай болуп кирди, көрүнүшү да жашынакай. Азыр мен муну чайкайм, бирке уксус кошом сууга, анан ошого да бирке чылап коем, анан кайра чыгарам, кайра эметип ушалат, анан ошол бойдон муну жашынакай кылып туруп, эмесин суусун сарыктырып, мынакей носки. Урматтуу айымдар, носки. Бир паста, 1,5 саатта мен дагы сиздерге карап, анан кийин баягы бүт жагын түшүндүрүп, сүйлөп дегендей убакыт өчпөйдүм. Жоксо 1,5 сааттын ичинде жасап койсо болот носкини. Азыр ушул видеосун сактап, биздин ютубка катталып, эмесеңиздер, анан колуңуздар бош болгондо, убактыңыздар болгондо, мындай жакшы нерселерди таап эметкенде бирге могу вискозанын ордуна жиптерди деле мынтип эметип койсоңуздар болот. Могу жибектин ордуна марля, иш чаана марля салып койсоңуздар болот, ак жүндөн. Эми муну жанагы жибектен носки, мындай мастер-классты көргөзүш керекмин. Бишкекте жашагандарым мүмкүн жибек маргеланский шелк алат, сураштырсаңыздар мүмкүн жакшы ак меринос эметесиздер. Эми ак жүндөн ушундайлардын түрүн жасап туруп эметсе болот. Бул носки өтүктүн ичине кие берсеңиздер болот. Мен эми өтүккө киргенде мындай сыртынан жука капрон колготкелер бар го, мындай гольфиктер. Ошону кийип турган өтүктүн ичине кийип аламын. Ошондо бул дагы сүрүлбөйт, кир болбойт и таза жүрөт. Анан бир жакка барганда акырын чечип туруп өтүктүн ичине капронканы салып коем, болду. Ошол менен эле бул бир кышка кенен жетет, бир парасы. Если 2-3 жасасаңыздар, көпкө чыдайт. Бул жыртылып калса, таманы жыртылып калса, биягын кесип туруп, кайра таманды кийизден жасап туруп, кайра тигип деле койсо болот. Бирок бизде жүн көп, кайра жаңыртып эле жасап алыңыздар. Бирке жамап анан кийин алманын түбүнө көмүп койсоңуздар, бул деген удобрение да болот. Мына эко кийим деген ушул, мынакей таза кийим. Бул жерге кулап калса да, бир жерге мындай коюп койсоң дагы өзү негизи жанагы насекомыйлар өздөрү бүт кайра переработка кылып салат. Ошон үчүн биз менен болуңуздар, жакшы калыңыздар, эмки сабакка чейин.